1 август күнү Талас райондор аралык медициналык социалдык эксперттик комиссиясынын 2 дарыгери пара алууга шектелип кармалды. Бул туурасында укук коргоо органдарындагы өздүк булактар турмуш басылмасына билдиришкен. Маалыматка караганда, алар пара алып жаткан жеринен экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын өкүлдөрү тарабынан кармалды. Дарыгерлер жабырлануучу адамга майыптыгын тастыктаган тактаманын мөөнөтүн узартып берүү үчүн 3000 сом алышкан. Учурда 2 дарыгер камакка алынып тергөө иштери жүрүүдө. Аталган маалыматты экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы дагы тастыктады. Түзүмдүн кызматкерлерине 30-июлда мүмкүнчүлүгү чектелген адам кайрылып жөлөк пул алууга керек болгон майыптык жөнүндөгү тактаманы берүү үчүн эксперттик комиссиянын жетекчиси менен дарыгери андан акча талап кылып жаткандыгын билдирген. Чоңалайда 9 күндөн бери дайынсыз болуп жаткан орусиялык альпинисттин сөөгү табылды. Бул туурасында Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Абдыманап Дыйканов билдирди. Кечээ күнү өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 10 куткаруучусу Аксай Travel туристтик компаниясынын 6 альпинисти тартылып, 6200 метр бийиктиктен туристтин сөөгүн табышкан. 4400 метрдеги биринчи лагерге алып түшүшкөн. 45 жаштагы орус жарана акыркы жолу 27-июлда байланышка чыккан. Ал Ленин чокусунан түшүп жатып 5000 метр бийиктикке келгенде байланышкан. Ошол бойдон дайынсыз болуп жаткан. Туркияда кыргызстандык кыз менен жигит жол кырсыгына кабылып оор жаракат алды. Окуя кечээ түнү Анталия шаарынын Топчулар районунда болгон. Мотоциклде бара жаткан эки кыргызстандыкты катуу ылдамдыкта келе жаткан автоунаа сүзүп качып кеткен. Кырсык болгон жерге Анталиянын полициясы жана тез жардам кызматы барган. Жабыркаган кыздын белине оор операция жасалды. Жигит Анталия шаардык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндө жатат. Жол кырсыгы боюнча кылмыш иши козголуп, чектүү түрк жараны кармалгандыгы белгилүү болду. Ысык көлдөн 35 кап таштанды менен эски балык турлору чыгарылды. Таза Ысык көл коомдук фонду билдиргендей, ЭКОКунун Бишкек шаарындагы кеңсесинин колдоосу менен 1-2 август күндөрү 6 суучул менен 3 ыктыярчы көлдү сууда жаткан таштандылардан тазалашкан. Аларга Тор Айгыр айыл өкмөтүнүн өкүлдөрү көмөк көрсөткөн. 2 күндө 800 метрге жакын эски балык турлору жана 35 кап желим идиш чогултулган. Араван районунда бир топ ишкерлер Сары Таш иштетүүчү чакан ишкана ачышкан. Заводдун аткаруучу директору Рашидбек Турсуновдун айтымында, Өзбекстан менен Казакстандан Сары Ташка болгон суроо талаптын көп болушу заводдун ачылышына түрткү болгон. Аравандын Сары Ташы Кыргызстанда гана бар өзгөчө таш. Андан жасалган продукцияны коңшу мамлекеттерде баалашат. Ишкана 2019-жылы ачылган. Жабдыктарын Туркиядан сатып алышкан.